Assalamu алейкум достор, Спрунза ТВ каналы Футчоң суроо долбоору кайрадан эфирде жана артта турган жазуудан кийин байкап койсоңуздар болот. Кыргызстан дагы бир шайлоону баштан өткөргөн тат. Мындайча айтканда кыргыздардын сан табары барасы башталды. Эмне үчүн бул опрос чыгып жатат? Себептен интернет блогтарда, анча-мынча сайттарда опростор болоттур жана ал жерде бир-эки партия аябай эле алдыга озуп кетиптир. Бул чын-чында келгенде мындай ишенич туудурбайт. Себеп дегенде түшүнүктүү акчанын күчү менен же болбосо өзүнүн миңдеген жумушчулардын күчү мененби балким алып жаткандыр. Чыныгы элдин ою кандай бүгүн билмекчибиз. Көп адамдардан сурайбыз жана кимиси кандай жооп берет, анын баарын алдыда көрөсүздөр. Жана кыскача маалымат, биз үгүт иштерине быйыл 4-сентябрдан баштап катышабызбы же катышпайбызбы дегендей. Катышкыбыз келет, себеп дегенде жакшы сонун бир партия болсо, эгерде Кыргызстандын келечегине жакшы бир таасирин бере турган программасы болсо, жана эң башкысы буга чейинки парламенттерде аралашпай, эч кандай бийликке кошулбай жүргөн жаңы партиялар болсо, биз кызматташууга дапдаярбыз. Ал эми эскилерге болсо анча-мынчаларына уже биз жок деген жообубузду берип койдук, иштебейбиз деп. Бүгүнкү опрос бир гана Бишкекте эле болобу, анан биздин көрүүчүлөрүбүз көпчүлүгү Ошко барбайсыңбы, нарыңга барбайсыңбы, Көлгө барбайсың деп коет. Сөзсүз түрдө биз дагы баргыбыз келет, достор. Барып, эс алганча сонун репортаждар чыгарып, сонун сурамжылоолорду кылып, ар бир областтын кереметин бир чагылдырып, өзүбүздүн көрүүчүлөргө көрсөткүбүз келет туугандар. Просто баардык нерсе келип тыйын маселесине такалып жатат. Акыркы учурларда өзүңүздөр көрүп атасыңар, ситуацияга байланыштуу көп жерде жумуш жок. Айрыкча менде, ошон үчүн YouTube каналга деле мына видеолор аз чыгып атат. Эгерде каналды колдойм, же болбосо ушу 7 областты кыдырган демилгеңер мага жакты. Сөзсүз түрдө жигиттер барлыгы кичине болсо да финансылык жардам менден болсун деп туруп колдойм деген байке эжекелерибиз болсо, же мекендештерибиз, же биздин ар дайымкы көрүүчүлөрүбүз болсо, ылдыйдагы реквизиттерге колуңуздардан келген жардамды которуп койсоңуздар, биз сентябрь айынан баштап, эгерде жетиштүү сумма чыккан болсо, сөзсүз түрдө кыдырып 7 областтан тең сонун бир сурамжылоо кылып келмекчибиз. Биз сиздерге ишенебиз, бириксек колдон келет демекчибиз. Ошон үчүн бүгүнкү кимди шайлайсыз деген теманы баарыңыздар даяр болсоңуздар баштамакчыбыз. Жок, мен Неге байке, айтыңызчы. Жок, кайда кетип атасыз? Жок, неге катышпайсыз байке? Кимге шайлайсың анда? Билбейм. Нету ни одной партии, которая была бы симпатична для тебя, да? Нету. Основная причина, почему ты не будешь ходить на выборы? Это самое не знаю. Ну, ты живешь в Кыргызстане? Да, Собираешься дальше жить в Кыргызстане? нет. Нет? Хочешь свалить, и поэтому тебе как-то... Типа да. Ну ладно, рахмат. Причина? ну вирус, да? Ну, вирус уже как бы бурится, прекращается, но на выборы-то надо ходить. Говорят, вторая волна будет осень. Не, ну будет-то будет, но это... Ну, я пока думаю, да? А за какую партию будете голосовать? Пока тоже думаю, да? Предпочтения более или менее есть? Раньше было СДПК, сейчас не знаю. Все, понятно, рахмат. Как. Барбайстагы. Сиздин добушуңуздан балким бир партиянын тагдыры чечилмек. Партиялардын тагдыры чечилгенде иштебейт да алар баары. Балким жаңы партиялардын, балким эскилер, балким жаңыланды иши кылып. Айтор ошончо партиянын арасынан бирөө да жакпайбыз экен. Эч кимиз. Чын айтсам эч ким шайламгы келген жок. Себеп? Эми себеби бая эле лицо, бая эле тема. Жок, бул жолкусунда аябай көп партиялар келди. Эми жаңылардачы? Көбү жаңы партияга келгендер көбү жаңы балдар, таанып алган балдар экен. Мисалы Кыргызстанга эмгеги сиңирген балдар болсо, аларны шайламак. Мисалы Канат Бегалиевке окшогон атактуу байкелер болсо шайламак. Бирок Канат байкенин албетте Кыргызстан үчүн кошкон салымы өтө чоң. Бирок спортчулар саясатка, ырчылар саясатка кийлигишип атканда сиз кандай карайсыз? Мисалы Дарья Маслова азыр мекеним Кыргызстан менен бараттыр, спортчу айым. Тааныбайсыз, макул, эч кимге эмес десеңиз, шайлоого барбайт экенсиз. Шайлоого барбаса сиздин добушуңуз башка бир партияга кетип калышы мүмкүн деген мүмкүнчүлүктөр бар, мындайча айтканда. Эми кетсе кете берсин, Алланын алдына алар жооп берет да. Бирок
ошол эле кезде сиздин жарандык позицияңызды колдоп, эгерде даже эч кимди жактабасаңыз, эч кимди колдобосоңуз дагы, баарына каршымын деп болсо дагы берип койсоңуз жарым саат убакыт го байке. Кайсы любой партияга. Макул, ошончо партиянын арасынан макул, ушунун баары жаман экен, кача бы монун арасынан могул болсо да, могулар болсо да берип койчу деген болсо дагы, эгерде баргыңыз келбей атса, кача бир партия лидери жакшы же программасы жакшы же сүйлөгөндө. Баягы интернеттен көрүп Мелис Турганбаев байке коет. Если ал койсо ошого берем да, добушту. Мелис Турганбаев, мен билишимче, Замандаш партиясы менен коет. Замандашпы, кайсы партия экенин билбейм. Если Мелис Турганбаев койсо, анда Мелис Турганбаев байке салат. Жок. Чоң рахмат. Шайлоого барасызбы же барбайсызбы? Барам го. Анан дагы окуйм кайсы партиялар. Мен анча көргөн жокмун интернетте. Анан баргым келет. Буга чейин колдоп жүргөн партияңыз барбы негизи? Билбейм, даже караган жокмун кайсы партия. Жаңы эле камера жокто сүйлөшүп жатканда айтып калыңыз, ошо кулакка. Аппарат алып берсе, конечно. Жакшы аппарат, качественный. Кулак угуп калса эле болду, шайлоого кеттик. Сону экен. Шашырып айтты экен анда. Кимиси кулакка аппарат алып берсе, ошо шайлайм дейт. Мүмкүн болсо тартып берели. Атыңыз ким? Калыбек. Калыбек байке, кайсы партияны сиз эң туура деп көрөсүз? Атамекен партиясы. Атамекен партиясын сиз илгертен Атамекенге шайлайсыз. Ооба. Себеп? Эми Атамекендей Ханданбектен кайыр тартпаган позициясы бар партия жок да. Эң башкысы ар дайым оппозиция. Эң негизгиси быйыл жаңы лидерлер келди. Жанар Акаев, Тилек Токтогазиев, Элдар Бакиров жана башкалар. Ошолор сүйүндүрөт. Эскилер ордун бошотуп берди. Ошон үчүн дагы. Сиз өткөн шайлоодо да Атамекенге шайладыңыз беле? Ооба. Эгерде Кыргызстан. Эмне үчүн? Эми ал жакта адамдар көбүрөөк иштейт, көрүнөт да. Көрүнөт, мен оюмча дейсиз. Жок, ооба, көргөм да кандай жакшы иштерди кылышканын. Көргөм, ошон үчүн эле дейсизби же лидери жакшы дейсизби же Лидери жакшы. Мадумаров үчүн? Мадумаров. Адака Мадумаровдун электораты аябай көп экен. Жакшы. Эгерде эчтеке оюңузду өзгөртүрбөсө, жаңы бир партиянын бир программасы чыгып кетип же кайрылуусу чыгып кетип эле оюңуз өзгөрбөсө, сиз барып бүтүн Кыргызстанга саласыз. Ооба. Жакшы. Эң негизгиси позицияңыз бар экен, ошонусу жакшы. Корбогуз, жүрүп кеттик. Жүрүп баспас. Жүрө бүтүн Кыргызстанга салмай болдук. Мен бир да партияны туура көрбөйм. Азырынча жаңы партия түзүш керек да, өзгөчө. Жаңылар көп эле чыкты. Ошолордун бирөөсүн дагы платформасы менен тааныша элексиз, уга элексиз да? Уга элекмин эч качан. Буга чейин колдоп жүргөн партияңыз бар беле? Бар болчу, ал Мекенчил партиясы болчу. Быйыл аларга добушуңузду бербейсизби? Азырынча ойлонуп атам, бирок дагы жаңы партиялар менен таанышам, анан ошондо. Жанан эң башкысы добуш сатпайсызбы? Жок, сатпайм. Сатпай калдык го азыр. Үйдөгүлөргө дагы айтыңыз, башкаларга да. Азыр эми сатыш болбой калды. Азыркы убакта быйыл өзгөчө адамдар аябай түшүнүштү да. Чоң рахмат эже. Тазим, сиз быйыл 18ге чыктым дейсиз, Ошондо получается биринчи шайлоого катышасызбы? Биринчи шайлоого өмүрүңүздө биринчи жолу шайлоого барасызбы деген да? Барам. Буга чейин барган эмес. Буга чейин барган. Кайсы партияны шайлайсыз деген суроо болуп атат. Кайсы партияны шайлайм деген суроого азыр жооп бере албайм, анткени партиялардын сунуштарын көрө элекмин, окуп биле элекмин, кайсы партия кандай экенин. Азыр жумуштар жакын бүттү, бирок болду мага ушулга чейин кайсы партия экенин айтпай эле коеюн, бирок 5 адам алып келсең, жок 20 адам алып келсең, сага ушундай окуу бекер кылып беребиз же 20 адам алып келсең сага 5000 сом чыгып берет деген сунуштар болду. Бирок кайсы партия экенин айтпай эле коеюн, бирок чын-чынына келгенде булар мага сунуштар келди. Андай сунуштар баарына эле келе баштаптыр уже. Таза шайлоо кылабыз деген менимчи. Ошондо сиз ойлонуп элексиз. Ойлонуп электим, бирок азыр адамдар, жакшы адамдар, жаштар ойлонуп баштаптыр. Биз курактуулар өзүнчө ушундай группа создавать этип, ушундай акчага алданбагыла деп жакшы үгүттөөлөр болуп жатыптыр. Анткени динде дагы бар, биз өзүбүздү сатпайлы, мекенибизди сатпайлы, анткени жаркын келечек бизге да керек, элге да керек, баарыбызды чогуу ойлонуштурубуз керек да. Красавчик. Чоң рахмат. Эми политикага көп эле киришип бербейм, анан негизи республиканы колдойм. Республиканы. Себеп? Себеп Бабанов ошого. Өмүрбек Бабанов партиянын жетекчиси эмес болуп калган, азыр билесиң да? Бирок как лидер катары, как негиздөөчү катары Мындай колдойбуз да. Баалайсың, колдойсуң, бирок республика партиясынын ичиндеги толук тизмесин билесиңби? Кимдер бар экен, кимдер жок экен? Жок.
болгону гана Өмүрбек Бабанов гарант болгон үчүн, Өмүрбек Бабанов лидер болгон үчүн сен ошол кишиге ишен. Алар да ошондой деп ойлойм. Түшүнүктүү. Айс, өзүң позицияң бар экен. Чоң рахмат. Кайсы партияга шайлайсың? Против всех. Неге? Эми билбейм, мен эч кимге ишенбейм азыр. Жок, ишенбегениң тура, бирок мындай болот атпайбы? Эгерде сен баарына каршы деп добуш берип берсең, анда толк жок болуп калат атпайбы? Экинчи тур болушу мүмкүн деген бар. Анан канча бир процент против всех шайлап кое турган болсо, калган партиялардын пайызы ылдыйлап кетип, анча-мынча өйдөлөп кеткен партиялар чыгып кетиши мүмкүн. Андай нерселер да бар, бирок мен жеке көз карашым, жеке оюм ошол деп тандадым да ошондо. Против всех. Против всех мен бир да партияга ишенбейм. Сен өзүң отуруп бирөөлөрдүн мындай агитацияны баштай электечи, бирок кайсы партияда кимдер бар экен, кайсы партия кандай багытта кетип атыптыр, кайсы партия жаңы, кайсынысы эски, кайсынысы эмнени кылды, кайсынысы эмнени кылам деп атат деген текшерген жоксуңбу? Угуп атам, бир-эки ютубтан, интернет булактарынан көрүп калып атам, бирок мындай көрүп явно эле мындай вранье да, уже канча жылдан бери баягы эле бир эле сөз, мону кылабыз, тигини кылабыз. Эч ким эч нерсени кыйраткан жок. Мындай эч кимге ишене албадым, эч кимге мындай. Хотя бы против всех деген галочка жок болсо, эми макул ушунча болду, менин добушум бекер кетпесин, хотя бы могу партия алсынчы деген бар беле арасында? Хотя бы против всех жок. Мейли могулар болсо деле коюп коелучу. Анда эме, анда. Акаев ким эле? Жанар Акаев. Жанар Акаев, Жана Момбеков. Атамекен. Анда хотя бы сүйлөшөт да. Хотя бы сүйлөп мындай сүйлөгөндөн шебер, хотя бы сүйлөшөт, более грамотно, более хотя бы ошонус үчүн. Акыркы күндөр ошол да маанилүү болуп калды. Ошолнусу маанилүү жок дегендечи. Все, рахмат. Уже чечтиңизби? Кайсы партияга шайларсыз же күтөсүзбү? Чечтим. Кайсы? Иман Нуру. Иман Нуру. Жакшы, жаңы партия, Жаңы партия түшүнүгүм боюнча жакшы. Эмне үчүн? Жакшы, жаңы мындай лидерлер баратат. Нуржигит Кадырбеков деген агайларыбыз сыяктуу. Ошол үчүн. Таза адамдар, сөзсүз түрдө, себеп дегенде саясатка аралаша элек адамдардын баары эле таза болгонтабы, билбейм иши. Сиздерчи? Качпаңыз. Ар бири өзүнүн мнениясы барды айта бериңиздер. Мен чечелекмин, азырынча баарына каршы, кийинчерээк көрөбүз го эмне болуп кетет. Жок, шайлоого бирок сөзсүз түрдө барабыз. Барабыз. Баарына каршы деген пункт жок болсо, кайсы партияны тандамаксыз? Макул, эми мен добушум бекер кетпесин, жок дегенде могу партия алып калсынчы деп. Кайсыга шайлайм дейсиң? Иә. Иман Нуру дейт. Ошого эле, Иман. Досуңа карап эле. Досуң өкөн келечегиң бир чечип коет да? Жок, эми биз жакшы деле түшүнбөйм негизи алардычы. Жок, ошол проблема да Кыргызстанда. То, что карабайсың, билбейсиң, анан бирден көрсө, баары эле жейт да деп туруп эле, жанагы жаңы келаткан партияларды эскилерге коштуруп, шоп салмай жагыбыз бар да. Анан бул жолкусунда шайлоо бир өзгөчө өткөн атат. Чын-чындап келгенде, себеп дегенде баардык интернет аркылуу агитация жүргүзүп атышат, баягындай той топурлар жок, баягындай аш берме жок. Мындайча айтканда, азыр элдин добушун алыш өтө оор болот да, сатып эле албаса. Анан сиздин добушуңуз көп нерсени чечет, чын-чындап келгенде. Чечет да, ар бир жарандын добушу чечет да бул жакта. Анан досум кайсылы, давай ошо партияга деген бул туура эмес болуш керек да, сиз өзүңүздүн позицияңыз болуш керек. Болот да, эми ким акча бербейм десе, ошого шайлайм. Мен бербейм. Ошого шайлайм анда. Мага шайлайсың. Бирөө акча берип атабы, мени шайлап кой депчи, ал деген бийликке умтулуп атат да. Бизге берген акчаны алар кайра бийликтен чыгарып алам деген үмүт менен бийликке умтулуп атышат аларчы. Все, молодец. Иш кылып ойлонуп, анан кийин дагы сурамжылык кылабыз, сентябрдын ортосунда. Сиз? Азыр ойлоно элекмин ал жөнүндө. Неге ойлонбойсуңар? Эми азыр тапта шайлаганда эле не вариант болуп калат да. Элге ишенимди деле аткара албай атат. Азыр ойлоно элекмин ошон үчүн. Жаңы элек суроо, эгерде таптакыр баарына каршы деген пункт жок болсо, шайлоого сөзсүз түрдө сиз барышыңыз керек, бул милдетиңиз. Бардыңыз, жанан-чабын арасына кайсы бирине галочка коюп коймоксуз, макул. Жок дегенде ушуларга деп. Интернеттен карап көрмөкмүн, ким кандай мындай ой пикирлерин жакшы айтып. Бир партиянын атын айтып коючу, могу более или менее билбейт экенмин. Билбейсиз. Азырынча кандай партиялар аттанды, ал жөнүндө да маалыматым жок. Буга чейин шайлоого катыштыңыз беле? Ооба, катыштым. Кайсы партияны шайладыңыз эле, эгер сыр болбосо? Ооба, мен СТПК партиясын шайлагам. Быйыл аларга добушуңузду берген дайырсызбы кайра? Жок, быйыл ушул шайлоого аттанган партиялардын тизмесин карап, аларда кандай кандидаттар бар, карап чыгып, алардын сапатын карап чыгып, ошого жараша добуш бермекмин. Азыр арасында кичине болсо да мындай орусча айтмакчы симпатияга ээ болуп бараткан партия барбы? Хотя бы мындай бир 5-10% болсо да өйдөрөк. Эми элдердин айтуусу боюнча, угушум боюнча биримдик, Мекени Кыргызстан ушул партияларды угуп жатам.
Бул партиялар ичинде кандай кандидаттар бар экен, азырынча изилдей элегиз. Жок, изилдей элек. Жакшылап изилдеп көрүңүз байке, мениңиз. Ассалам алейкум, атыңыз ким? Салам, урмат. Урмат байке, быйыл шайлоого барасыздар. Барабыз албетте. Кайсыл партияны туура көрүп жатасыз өзүңүзчө? Мен өзүм бир 2-3 партияны коюп атам. Бирок Кыргызстан партиясын колдойм го деген ой бар да. Себеп? Себеп эми жакшы адамдар иштейт го деп атам аякта. Тажрыйбасы жетиштүү адамдар буюрса Кыргызстанды закондорун чыгарып буюрса жакшы жолго салат деген ойдомун. Буга чейинки шайлоого катышкансыздар? Катышкам мен. Анда да Кыргызстанга салдыңызбы? Ооба, анда да Кыргызстан. Эмнеси менен өзгөчөлүгү бир же эки, мисалы башка жактардан сурасак, бул жактын лидери жакшы же булардын программасы жакшы, бул жерде жаштар экен дейт. Сизге өзүңүзгө бир байкап койгон бир өзгөчөлүк? Мен эми кандай десем, Кыргызстан партиясы бул Канат Исаев негизи таза адам деп ойлойм да. Жакшы программалар бар. Жакшы буйрсам, могу шайлоодо өтүп кетсе жакшы жумуштар кылат го деген ишеничте жүрөм өзүм негизи. Баарына каршы шайлайсызбы? Баарын каршы эле берип коем. Даже билбейм кайсы партия бар экен, жок экен. Балким бир күн отуруп ошону изилдеп көрөбүз, кайсы партиялар кандай болот. Изилдеш керек ошо. Балким оюңуз өзгөрөт, балким бир партияга добушуңуз керек. Себептен каршы деген бул эми позиция эмес го дейм да. Себеп дегенде ал сиздин добушуңуз текке кетти деген да. Мен добушумду может использовать этип деле коюшат. Мен уже ишенбей деле калгам ага. Ошон үчүн барыш керек шайлоого. Өзүңүз эметип калат экен да, баарын жасап коюшат. Өзүңөр уккандай, өзүңөр көргөндөй, көпчүлүк биздин мекендештерибиз азырынча тандоосун жасай элек экен. Бул бир чети утура, бир чети утура эмес. Себеп дегенде анча-мынчалар айтып атат, саясий платформасын көрөлү, кандидаттарын көрөлү, анан ошого жараша тандообузду кылабыз дейт. Бул сонун позиция, колдойбуз. Керектилер мен барбайм шайлоого, мен барсам эмне чечилмек эле же барсам да баарына каршы өрөм дейт. Бул вообще таптакыр туура эмес позиция. Себеп дегенде барбай койсоңуздар добушуңуздарды башка бирөөгө ыйгарып коюшу мүмкүн, барып туруп баарына каршы деп койсоңуздар, балким ошол добуш анча-мынча жакшы иштей турган же келечекте бир пайдасын тийгизе турган партияларга жетпей калышы мүмкүн. Ошон үчүн барыңыздар, сөзсүз түрдө бир партиянын алдында галочка коюңуздар. Айырмасы жок кайсы партия, өзүңүздөрдүн тандооңуздар. Бирөөнүн оюна, бирөөнүн көңүлүнө багынбаңыздар, өзүңүздөрдүн оюңуздар менен жашаңыздар. Биз Фрунзе ТВ каналы, Чоң Суроо долбоору, андан сырткары көптөгөн долбоорлор аркылуу үгүт иштерине жакшы катышайын деген ниетибиз бар. Үгүт иштери кандай? Шайлоого барыңыздар, тандооңуздар туура кылыңыздар, жана акчага алданбаңыздар деген үгүт болот. Эң башкысы ошол жөнүндө жакшы материалдар даярдайлы деген оюбуз бар. Анан ал материалдардын баарын даярдаш үчүн бир аз каражат керек. Аны биз партиядан сурабайбыз же башкалардан сурабайбыз. Биз колдон келсе жардамды силерден сурайлы атабыз. Айтып өткөндөй эле жана эгерде 7 область боюнча ушундай иш-чаралар жүрсүн, ушундай съемкалар болсун, сонун бир темалар козгоп, эл алдына алып чыккыла десе, анда Патриот байке эжекелерибизди, анча-мынча мекендештерибизди колдон келген жардам көрсөтүп коюуга чакырмакчыбыз. Биз ыраазы болмокчубуз. Анан эгерде бул формат жаккан болсо сөзсүз түрдө лайк эле басып койсоңуздар билебиз. Биз 4-сентябрдан баштап 4-октябрга чейин бир ай бою активдүү болобуз. Каналды байкап туруңуздар, коңгуроону басып коюңуздар, видеолорду биринчилерден болуп көрүш үчүн. Жана эң башкысы 4-октябрда достор, туугандар, 18 жаштан өткөндөр баарыңардан какшап суранайын. Барыңыздар шайлоого. Шайлоого сөзсүз түрдө барыңыздар жана туура тандоону кабыл алыңыздар. Себеп дегенде Кыргызстан жалпыбыздын мекенибиз. Баарыбыз бул мекенибиз үчүн жоопкерчиликтүүбүз жана баарыбыз ошол мекенибиздин келечеги үчүн өз салымыбызды кошолу. Элдос Аскарбеков, Фрунзе ТВ, Чоң Суроо долбоору, көрүшкөнчө.